Эми 50 миң, 60 миң, 70 миң айлык это нормальный, обычный средний заработок. 100 миң акча кой берем. Эгерде 3 күндө менен көп тапса, ошол адам экономдо иштеп. Просто математиканы санаганда биз кичине болсок дагы прав болуп чыгып атабыз да. Комфорт плюста тапкан акчаны экономдон табасың депчи. Получается, мен комфорт плюста иштеп, сенен эрте жабып коюп атам сенин экономиңди. Машинамды кымбатыраак сатып атам. Километражда азыраак жүрүп атам. Өзүмдү азыраак кыйнап атам. Могу 24 айды 20 айга спокойно жүрүп койсок болот да. Ошондой графикте мен 38 миңге бир айда көп таап атамбы? Математикасын туура санап алсам, могу сумманы эртерээк жаап коебуз деп ойлойбуз да. Туурабы? Бизде видеонун алдында самый интересный болот. Всегда баспай калат го. Эми успет кылдың, басып койдуңбу? Всё. Так. Ассаламу алейкум баарыңыздарга, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеобуз темасы аренда, выкуп, ошол эле темалардан. Биринчиден бүгүнкү биздин клиентибиз менен тааныштырып кетели. Салам алейкум. Салам алейкум. Атың ким болот? Кайерден болосуң? Менин атым Тилек, мен Оштон болом. Ошо выкуп алайын деп келип калдым эле. Бүгүн келдиң, а? Просто азыр клиенттерге заранее түшүндүрүп коелу. Туугандар, бул видео импровизация деп коет. Сразу эле азыр Тилек экөөбүз сүйлөшүп отуруп, кандай машинаны тандаш керек, кантип расчет кылыш керек, кайсы тонкостторго внимание обращать этип, адашып калбаш үчүн, короче, расчетторубузду чыгарып атып, силерге сразу көрсөтүп коелу деп атабыз да. Кантип биз машиналарды расчет кылып, кантип клиентке машиналарды беребиз. На чем основываясь дегенде орустар айткандарчы, туурабы? Азыр жана сүйлөшкөн эле сөздөрүбүздү бул доскада эле клиенттерибизге көрсөтүп коелу, чтобы будущий биздин клиенттерибиз санаганда адашып калышпасын да, машина тандап атканда. Итак, туугандар, смотрите, азыр Тилек, сен азыр кандай машина керек дедиң? Экономго келдиңби? Ооба, экономго келгем. Экономго келдиң. Эконом же комфорт машина дедиң. Ооба. Туурабы? Соответственно, бизде азыр эконом машиналарды, мен силерге айткан машиналар Rapid там или Lada, экономго калган машиналар сага жакпады. Же жактыбы? Жок. Комфортко дали өткөнүбүздө, бул жакта Хавал Жулионубуз бар экен. Жулиондун баалары, условиялары жактыбы, жакпадыбы? Азыр Жулионду ойлондум. Жулионду ойлонтасың. Туугандар, моундай, давайте так, пока Тилек ойлонгуча расчетторду кылып берели. Азыр бүгүнкү күндө кандай машинабыз бар, кандай условиябыз бар экенин айтып берели. Сравнениеда азыр бизде Хавал, Hyundai Creta, вот экономдо биринчиси турат. Hyundai Creta 26 ай калыптыр, 64 миңден төлөнөт экен, 2029 экен, 2019 экен, 1.6 автомат, первоначальный взносу 200 миң рубль экен. Итак, Хавалдыкка 64 миңден, Хавалдык дейм де, кечиресиздер. Эконом Creta. Эконом Creta 64 миңден 26 ай калыптыр, 200 миң первоначальный взносу менен. Туурабы? Ооба. Мен азыр Комфорт плюс менен сравнение кылып берем. Комфорт плюста бизде азыр Хавал F7-дерибиз бар. Баарыңыздар билесиздер, неубиваемый, самый живучий. Китайцтерден Хавал F7 болуп эсептелет. Хавал F7 получается ежемесячный платежу Хавал F7-дики. Так, Хавал F7-дики 88 миң и 78 миң. 88 миң ал 2 жылга, 78 миң ал 3 жылга берилген Хавал F7-дер. Алардын первоначальный взностору Хавал F7-дерки 250-дөн. То есть давайте 3 жылга берилгенин санайлы, сразу. 78 миңден получается 36 ай, 250 миң первоначальный взнос. Итак, теперь кантип санайбыз? Вот экономдо бир күндө сен азыр таксометриң менен карасаң, доходуң канча болот? Таксометр ачып туруп азыр карасаң. Средний 8 миң. Средний 8 миң. 8 миң бул грязь, туурабы? Ооба. 8 миңден таза канча калат чөнтөгүңө? Примерно 5 миң. 1,5 миң бензин коясың, 1,5 миң тамак, дашта в итоге минимум 5 миң калат экен, туурабы? Ооба. Минимум 5 миң. Теперь давай комфорт плюста. Комфорт плюста минимальная грязью 10 миң точно кылам. Лично мен.
азыр мен деп эле айтам, ато комментаторлор ондай эмес. Диванный кредиттер өтө көп, ар нерсени жазышып барып, жок мен лично деп айтайын, 10 000 грязь кылып алам бир күндө. Ушул жерден мен 1,5 мың бензин төлөп, 1,5 мың жесем, 7 000 калып атабы. Азыр көбүнчөсү айтат, кабал берсең көп жейт, или там 1,5 мыңдан көп коясың деп. Жок тугандар, баарыбыз билебиз, экономдо бир күндө 300 км жүрсөк, 300 км жүрсөк, то комфорт плюста бир күндө ашып барса 200 км жүрөбүз. 250 барат акыр, вот прям край, да? Поэтому это 233, пожалуйста, дайте, пожалуйста. 233? Да. 200-250 км жүрөсүң да, баарыбыз эле билебиз, комфорт менен эконом менен комфорт плюстун разницасы километр ашта явно бар, да? Вот, соответственно, 1,5 болуп, мен таза күнүнө 7 000ден кылам, сен күнүнө 5 000ден кыласың. Экөөбүздүн разницабыз бул жерде 2 000 болуп атат. 2 000 күнүнө. Күнүнө 2 000ден болсо, азыр биз, допустим, мен азыр бул расчетторум обычный адамдардыкы да, саар менен ишке келет, кечке кетет, иштен кетет. Мага окшогон жөнөкөй обычный ишке чыгып кайтып келе турган адамдардын разницасы да саар бир күндө 2 000 болуп атабы. Экөөбүздөн 26 күн иштейли, каждый воскресенье дем алайлы. Адамдарды туурабы? 26-ны 2-ге көбөйтсөк 52 000 болуп атат. 26 күндө 52 000 разница берип коюп атат. Это значит то, что мен комфорт плюста бир айда 26 күндө 52 000га көп таап атам сага караганда. Туурабы? Да. Вот. Көп таап коюп атам, туурабы? Теперь у меня вопрос. Платежторду санаганыбызда, биякта 64 000, биякта 78 000 го. Правильно? Сен айтасың да, брат, бул кымбатыраак деп. 78 000ден биз 64 000ди алсак, 64 000, 14 000 разница болуп калат. Правильно? Значит, бул жерде 14 000 разница платежтордо. 14 000 разница болсо, мына 52 000ден 14 000ди алып койсок, 32 000 все равно таза калып атабы? 38 000. Получается, мен сага окшоп саар менен ишке чыгып, саар менен водительдер 6:30 7 уже линияда болот. Час пик болот. Баары садикке барышат, мектепке барышат, ишке барышат, туурабы? Обедте саат 12-лерде уже тишина. Соответственно, обедке саат 12-де кетебизби? Кечки саат 4-тө, 12-де получается 1, 2, 3, 4 саат, 3 саат дем алабыз. Андан кийин саат 4-тө линиядабыз. Линияга чыкканыбыз, неге саат 4-тө чыгабыз? Кайтып эле ошол школа, детский садик, жумуштардан баары кайтышат да, туурабы? Аларды үйлөргө алып барып, коэффициент түгөдү ошол маалда. Грубо говоря, кечки саат 9-10, ашы барса 11-де үйдө болуп калышыбыз керек. Туурабы? Эртеси менен саар менен саат 6-да дагы ишке чыгабыз да, чай ичип жаткыча 9-10дорго как положено үйгө келип калышыбыз керек. Ошондой графикте мен 38 000ге бир айда көп таап атамбы? Эми мындай санаганыбызда 64-тү 26 айга көбөйткөнүбүздө, 64-тү 26 айга көбөйткөнүбүздө машинанын баасы общий 1 664 000 болуп кетет экен. 26 айда. Туурабы? Кабалдыкы бул жерде 78 000ди 36 айга көбөйтсөк, 78 000ди 36 айга көбөйтсөк, 2 808 000 болуп кетет экен. Эми туугандар, мындай карасак, бул жакта 2 миллион менен 1 миллион 600, 2 миллион 800 вообще небо и земля да. Мындай канагардан караганыбызда биз үчүн математикасын туура санабалса, могу сумманы эртерээк жаап коебуз деп ойлойбуз да. Туурабы? Анда менде вопрос экен. Мен кантип жабам? Экөөбүз ушинтип саар менен ишке чыгып, кеч үйгө келип дем алып, каждый воскресенье иштесек, мен ай сайын могу 78 000ге. Могу 38 000ди кошуп туруп, бир айда 116 000ден кошуп салат экен. Экөөбүз тең эртерээк жабышка аракет кылабыз да. Туурабы? Вот.
Теперь биз экөөбүз эми сравнение кылып атабыз да, сравнениеда экөөбүз да тең, там образдан көрө бирден бала, да, катын үйдө турабы? Эми экөөбүздүн расходубуз одинаковый болуш керек да. Почему? Потому что сен бир адамсың да, сен өзүң тандап атасың да, же эконом, же комфорт плюс депчи. Ошого биз сравнивать эткенибизде эки одинаковый адамды, эки одинаковый адрестен сабар менен ишке чыгабыз, бир үйдө жашайбыз, там эки разный подъездде. Одинаково бир саатта чыгып, бир саатта кайтып келип атканыбыз деп санайбыз да, ошондо туура саналат. Итого получается мен айына 116 миңден жапсам, сен айына получается 64 миңден жабасың да. Ооба. Же сен азыр 5 миңде, допустим, 5 миңде. 26 күнгө көбөйтсөң 130 миң болот да. 130 миңден 64 миңде алып салсаң 66 миң калат айына. Эми 50 миң, 60 миң, 70 миң айлык это нормальный, обычный средний заработок. Любой кассир, там уборщик, да, или там официант. Баарыбыз Москвада средний зарплата ошондой да. Или мен өзүм МВДде иштеп атканда, капитанский званиеда, полковничий должности 61 миң алып жатам. Ачыгын айтып коеюн, как оно есть, да. Поэтому это обычный заработок да. Биз билебиз да, 60 миң, 70 миң айына бир балабыз менен келинчегибизге, бир семьяга плюс-минус жетип жетпей калат, туурабы? Либо сен ошол айлыктан еще кошуп төлөй аласың айына. Понимаешь? Бир күндө жарымын кошуп салсаң, бир күндө 1000 сомдон бир аз Москва үчүн кыйыныраак болуп калат да. Мен оюм эле алчы. И поэтому мен оюмча сен ошол 64 миң эле жаба аласың да. Эгерде дагы ошол тапкан акчаң 60-70 миңден дагы кичине 20 миңден кошуп болсом жабам десең, ал акчаны сен өзүң балаңдан, өзүң аялыңдан ограничивать эткен болосуң да. А мен получается ошол эле акчаны ограничивать этпей, ошол акчаны иштетип жашап аткан болуп калам. Понимаешь, да? Ошону түшүнүш керек. Итого получается, математиканы 116 миңди, 116 миңди. Мен азыр 36 айга, наоборот, мына 2 миллион 808 миңди мен 116 миңге бөлсөм, айына 116 миңден мен возможностум бар да. Буга караганда биякта 24 айда жабып коюп атам. Мен лизингим 24 айда жабылып калат экен. А сеники канча? 26. Получается, мен комфорт плюста иштеп, сенен эрте жабып коюп атам, сен экономный. Машинамды кымбатыраак сатып атам. Километражда азыраак жүрүп атам. Өзүмдү азыраак кыйнап атам. Нормальный клиенттер менен иштеп атам. Мен баарыбыз билебиз, туганда секрет эмес. Эконом менен комфорт плюстун клиенттери небо и земля болуп калат, туурабы? Айырмасы бар. Плюс еще комфорт плюста чай бар. Экономда чай бар, но небольшой редкость болуп калат, туурабы? Вот, могу ушул ай бүттү, мурдагы айда канча жолу чаевый берди сага? Канча берди экономда? Билбейм. Примерно Точно эсебим жок бирок. 1000 сом, 2 миң, 10 миң, 20 миң, канча? Максимум. 1000ден атыраган болуш керек. Комфорт плюста түшүнүп атасың да, ал 2-3 клиент эле 100 сомдон бергенде эле уже. Менде 18 күндө 2300 чаевый турат. Чаевый турабы? 18 күндө, а? Можешь вот азыр приложениеңди ачып туруп ошол чай жакты көрсөтө аласыңбы? Удобно болсо, ошо скриншот коюп коесуңбу? Вот, смотри, абай өзү айтып атат, актан уже чайды эле 18 күндө жанагы, мына разница 2000 салып табызга, карасаң. Бул разницага на самом деле плюс уже чай 2,5 миң болуп кетти, канча дедим? 2800 кошуп бер. Элестет, биякта уже 4800 болуп, 5000 болуп кетти таарыма. Ладно, сен 1000 сомдун алган да, все равно 2000 уже үч болуп кетти. Эми баарыбыз туганда түшүнүп атабыз да, могу 24 айды 20 айга спокойно чүрүп койсок болот да. Понимаешь? А бизде көбүнчө клиенттерибиз ойлонот, комфорт плюсту төлөгөндөн көрө экономду мен эртерээк төгүп коем депчи, эртерээк жабып коем деп. Ооба туугандар, сиздер туура айтасыздар. 1 миллион 664 миң, 2 миллион 808ге караганда арзанаак. Но туугандар, ал акчаны табыш керек да. Аны биз жабыш үчүн табышыбыз керек бу акчаны. А если ал акчаны бул машина алып келе албасак, каяктан алып жабып атабыз? Понимаешь? Көбүнчө клиенттерибиз ушулдан адашып калып атат. Ал биринчи, вот пример. Экинчи пример. Баарыңыздар билесиздер, бир айда 20, 30, 50 машина алып чыгабызчы.
кайсы категорияга алып чыгасыз бар көбүнчө машина? Комфорт плюска көбүрөөк көрдүм. 99% комфорт плюс алып чыгабыз. Анда менде бир вопрос да. Ошончолук эле комфорт плюс болбой жатса, ошончолук эле туура эмес санап атсак, эмне эле банкрот болбой жатат? Кана ушул клиенттерибиз, төлөй албаган клиенттерибиз. Кана? Эмне үчүн биякта азыр Россия боюнча баардык машиналар токтоп калбады, комфорт плюста иш жок болуп? А значит, просто математиканы санаганда биз кичине болсок дагы прав болуп чыгып атабыз да. Любой мындай биче болсо дагы мындай логика менен пользоваться эткен адам түшүнөт да. Ушунчалык машиналар ай сайын чыгып атса, в основном комфорт плюс чыгып атса, канча акчаң көп болбосоң дагы давно компанияң банкрот болуп кетет да. Потому что биз алып чыккан машиналар линияга чыгып иштебесе, клиенттерибиз машиналарын жаба албаса, анда кантип лизингденип атат? Кантип адамдар иштеп атат? Понимаешь? Ошого кам азыр вот сага математика, эконом менен комфорт плюсту кур. Ойлонуп өзүң көр. Сен бүгүн келдиң, экөөбүз бүгүн көрүштүк туурабы? Же бунан мурда көрүшкөнбүз, сүйлөшкөнбүзбү? Жок. Туганда импровизация сразу тартып, математиканы көрсөтүп, кантип биз санайбыз, кантип иштешибизди көрсөтүп коюп атабыз. Ал биринчиси. Даже ушинтип сана бергенибизде дагы минимальный разницаны көрсөткөнүбүздө дагы азыр клиенттерибиз да жанагындай немелер көргөнсүңбү? Комфорт плюста тапкан акчаны экономно табасың депчи. Тугандар, ушундай комментарий жазган, ушинтип ойлогондор. Давайте сиздерге вот мен любой азыр мага клиент келип, ошол комментатор, экономдан такса, комфорт плюстан одинаково акча дегендер көрүүчүлөрүбүз. Келиңиздер. 3 күн. Тандайбыз 3 күндү подряд мен сиздер менен таксиге иштеп чыгып берем. Онлайн камераларды включать этип, регистраторларды бесперебойно включать этебиз. Bir adresten 1 saatte 1 күндө 3 күн подряд иштейбиз. Мен комфорт плюста иштейм. Сиздер экономдо иштейсиздер. Жанагы бул комфорт плюста менен эконом заработок одинаковый деген клиенттерге видеода 100 000 акча коюп берем. Эгерде 3 күндө менен көп тапса, ошол адам экономдо иштеп, без проблем мен 100 000 коюп берем. Но тугандар, эгерде сиздер экономдо иштеп, мен комфорт плюста иштеп, менен аз тапкан болсоңуздар, сиздер хорошо 100 000 эмес, 50 000 коюп бересиздер. Мен 3 күн таксиге чыгып иштеп беришке возможностьум бар. Ушундай спорго, пожалуйста, ким макул десе келиңиздер. Офисибизди билесиздер кайда, адрестер жазылган, заранее жазып ушундай видео кылып беребиз. Если желающийлер болсо. Вот. Баарыңыздарга чоң рахмат, убактыңыздарды бөлгөнүңүзгө. Салам алейкум.